Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз мекен таануу сабагынан 4-чейректеги 6 сабагыбызды баштайбыз. Азыр мен силерге табышмак айтайын. Силер жандырмагын тапкыла. Көл боюнда шаар көп. Бирок муну аныкта. Ат коюлган жерге байланыштуу балыкка. Кана балдар, ойлонобуз. Бул жерде кайсыл жер жөнүндө сөз болуп жатат? Ооба балдар. Бул табышмактын жандырмагы балыкчы шаары. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз ушул балыкчы шаары жайгашкан аймак. Башкача айтканда, Ысык көл аймагы. Бүгүн сабакта Ысык көл аймагы жөнүндө маалымат алабыз. Ысык көл аймагынын башка аймактардан өзгөчөлүгүн билебиз. Азыр биз картадан Ысык көл аймагын карайлы. Ысык көл аймагы Кыргызстандын түндүк чыгыш тарабынан орун алган. Мына азыр мен силерге көрсөтүп атам Ысык көл аймагынын территориясын. Андан сырткары, балдар, Ысык көл аймагы кайсы жерлер менен чектешет? Ооба балдар, Ысык көл аймагы Чүй областы жана Нарын областтары менен, андан сырткары чет өлкөлөрдөн түндүк жагынан Казакстан, түштүк жагынан Кытай менен чектешет. Ысык көл аймагы негизи эле жашоого, эс алууга ылайыктуу жер. Ысык көл областында 5 район бар. Алар Ысык көл, Ак суу, Түп, Жети-Өгүз жана Тоң райондору. А областтын борбору Каракол шаары. Ысык көлдүн айланасында пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү көп. Башкача айтканда, бул аймакка башка жактан элдер эс алганы көп келишет. Ысык көл минералдык булактарга, дары сууларга бай. Жети-Өгүз, Жыргалаң минералдык суулары, Күрмөнтү, Тоң, Чолпон ата баткак кендери бар. Андан сырткары, балдар, силер билесиңер, Кумтөр алтын кени дагы ушул Ысык көл облусунун Жети-Өгүз районунда Ак шыйрак кырка тоосунун түштүк батыш капталында Кумтөр суусунун башталышында деңиз деңгээлинен 3900–4150 метр бийиктикте жайгашкан. Ысык көлдүн тегерегинде жашаган элдер мал багып, жер айдап, жашылчанын жемиштин түрүн өстүрөт. Мына силер сүрөттө көрүп атасыңар, жайлоолорунда мал бакканга аябай ыңгайлуу. Андан сырткары, ушул кооз жаратылышына суктанып, бул жака туристтер да көп келет. Ысык көлдүн аймагында жашылча жемиштер дагы аябай жакшы өсөт. Мына сүрөттө Ысык көл аймагында өстүрүлгөн абрикостордун сүрөттөрү дагы берилген. Ысык көлдүн батыш тарабы боз топурактуу чөл, чыгыш тарабы тоо. Мына ушундай жаратылышы ар түрдүү аймак. Эми биз, балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер көрдүңөрбү, балдар? Ысык көл аймагынын жаратылышы ушунчалык кооз. Ошондуктан башка аймактагы элдер Ысык көлгө эс алганы, жаратылышын көргөнү көп келишет. Эми, балдар, силерге тапшырма. Ысык көл аймагынан чыккан белгилүү адамдар жөнүндө маалымат билесиңер. Андан сырткары, Ысык көлдүн кооз жаратылышы боюнча сүрөт тартасыңар. Ушул тапшырмаларды аткарып, силер
мугалимдериңерге WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды аягына чыктык. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта тургула.